Çöөлөрдүн padışası pil bolsa. Afrika jomogu. Tokoyda çöөлөр жегенге тамагы жок ач калган кезеле. Карыя чөө, курсакты тойгузбасак болбойт, силер күтүп тургула, деп пилди издеп жөнөдү. Пилдин коңуругу Токойду жаңыртып бир дарактын түбүндө уктап жаткан экен. Чөө ага кыйкырды эле, ал үчүн чымындын ызылдаганындай да сезилбей уктай берди. Айласы кеткен чөө пилдин калың бутунан тиштеди эле ойгонуп кетти. Кымбаттуу досум, кечирип кой. Сени такыр ойгота албагандыктан тиштөөгө туура келди, пил. Сага жакшы кабарым бар. Биз чөөлөр өзүбүзгө падыша кылып, сени шайлайлы деп атабыз. Макулсуңбу? Аны уккан пил ойлонуп калды. Анан ал башындагы шапкасын оңдоп, иштерим көп, бирок силер мени тандаган болсоңор, мен макулмун. Бир гана шартым бар. Мага күнүгө эртең менен бир казан тооло мөмө-чөмө алып келип, берип турасыңар. Ансыз падыша боло албайм. Анда чөө, албетте, сага каалаганыңды, ал турсун кеч күздө муз аралашкан бал дагы берип турабыз, дейт. Пилдин шилекейи агып, чөөнүн артынан кызыгып ээрчип жөнөйт. Кытмыр чөө аны саздак жерге ээрчитип бараткан эле. Саз чөөнү көтөргөнү менен пилди көтөрө албай, ал улам баткакка бата баштайт. Көкүрөгүнө чейин баткакка батып кеткен пил: "Чөө, мени куткарчы, мен сенин падышаңмын да", деди. Пилим, менин күчүм сизди куткарганга кайдан жетсин? Анда чөөлөрдүн баарын чакыр, мен силердин падышаңармын да, чакыр. Алар аябай ачка, өздөрү араң турган немелер сени куткармак беле, дейт. Пил эмне кылмак? Кышка деп катып койгон тамак ашынын кайда экенин чөөгө айтып берди. Чөөлөр пилдин каткан тамагын жеп, курсактарын тойгузушту. Анан пилди баары чогулуп алып куткарышты. Бирок пил болсо кышка даярдаган тамактарынан куржалак калды.